барганда, каргандайла салганда, атемин тоого бет алып, ак деле оюнга чыккан. Борбор каалабыздагы номер 100 кесиптик лицейдин директору Индира Куралбекованын демилгеси менен өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинин бет ачары жана Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата уюштурулган иш-чара болуп өттү. Лицейдин педагогдору менен студенттери Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан өзүндү аткарышты. Senin adın Jolaman oğlum, adamın adı Dönünbay, oğlumun adı Nayman. Манас айтылып, улуттук бий бийленип, Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар аркылуу адам боолунун философиялык маанеси, баасы эске салынды. Аны менен бирге Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинде көрсөтүлгөн негизги багыттардын бири да жаңы Кыргызстанды куруучу келечек ээлери кесипкөй жаштардын колунда экени баса белгиленди. Kitap жөнүндө жакшы маалымат берилди лицейдин окуучуларына. Анан ушул президенттин китебиндеги жаңы Кыргызстанды куруунун багыты эмнелер экендиги дагы мындай окуучуларга, ушул лицейдин окуучуларына, бүгүнкү иш-чаранын катышуучуларына мындай чечмеленип айтылды да. Быйыл аталган лицейге 80 жыл болуптур. Бул аралыкта өлкөбүзгө зарыл болгон миңдеген түрдүү кесип ээлерин даярдаган педагогдордун эмгеги да айтылды. Мындан сырткары 100 лицейге Нарын облусу берген китеп керуенинин кезеги эми номер 27 кесиптик лицейге берилип, коржун толгон китеп лицейдин жетекчисине тапшырылды. Бул китеп керуенинин маани маңызын азыр дагы бир көрүп, өтө баалуу экендигине көзүм жетти. Биздин мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевичтин мынакей ушул демилгеси могу китеп менен сугаруу, китеп билимге тартылуу жааты колго алынуусу бул өзгөчө сүйүнөрлүк иш. Антпесе илим билимге умтулбасак эрдеңки күнүбүз караңгы болот. Ошондуктан азыркы жаштардын баардыгын илим билимге сугарганыбыз эң биринчи максатта болуусу абзел да. Жаштарды китеп окууга үндөгөн мындай саамалыктар мындан ары да улантылмакчы. Сөз алган ар бир салтанаттын катышуучусу китеп окуганын пайдасы менен максатына токтолушту. Мунун баары жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинде да айтылган. Ал эми 100 лицейде окуган жаштардын келечектеги орду өзгөчө, деди коомдук ишмер Азамат Жаманбаев. Бүгүн дүйнө эмне болот? Чыгармачылыкка көңүл бөлүнүп, чыгармачылык менен IT технологиянын айкалышында келген экономиканы бүгүн креативдүү экономика деп атабыз. Бирок креативдүү экономика өнүгүш үчүн эмне керек? Өлкөдө эки нерсе. Интернет, жакшы интернет. Экинчиси энергетика. Мына силердин багытыңар. Чыңгыз Айтматовдун китептери менен Манас трилогиясы коюлган көргөзмө бурчта уюштурулган. Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты китебинин бет ачары менен Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, манасчылар, билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү жана башка тиешелүү мекеме уюмдардын жетекчилери катышты. Калия Карбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.